2,5 мың окуучунун мындай караганда тагдыры талкаланып атат да. 4 чарек балдар келип окуду, экзамен тапшырды. Hurmatli Prezidentimiz Sadir Japarov, bolalarimiz kelajagi sizni qo'lingizda. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ош облусунун Кара Суу району Кара Суу шаарындагы Телман айылында жаңы билим мектебинде 9-классты сырттан окуу бөлүмүнөн аяктап, бирок ошол тиешелүү көлүктөрүн ала албай жаткан ата-энелер жана ошол мектептин негиздөөчүсү бул жака келген. Бүгүн ушул маселе боюнча өзүнөн сурап билели. Гүлсара эже, айтсаңыз эмне болгон? Садырова Гүлсара Тыныбековна жеке менчик мектептин жаңы билим мектебинин негиздөөчүсү болуп саналам. Биздин мектеп лицензия менен окуп жатканбыз. Документтерибиз жеке менчик мектепке лицензионный отделге агартуу министрлигине тапшырганбыз. Лицензиябыз биздики 27-апрелден чыккан. 14-майда 10 күндөн майрамдан кийин 14-майдан кийин барлык окуучуларды сайтка 2300 окуучуну сайтка киргизилген. Электрондук күндөлүктө бардык балдарыбыз тизмеде турат. Бирок ошол мезгилде 14-майдан кийин агартуу министрлигине ушундай мектепке жеке менчик мектебинин квадрат метри 381 квадрат метр болгондуктан сиздерге 100 эле бала алууга укугуңар бар деп бизге текшерүү комиссия агартуу министрлигинен келген. Келген комиссияга бизди коркутуп, үркүтүп, биз коркконубуздан документтерди толук көргөзө алган эмеспиз. Алар бир тараптуу карап, бизге жардам бербей кетишкен. Бирок биздин окуучуларыбыз 2300 окуучуларыбыз заочный болсо дагы, заочный окуу формасында болсо дагы, ар сессиясына келип, экзамендерине 4 экзаменин толук катышып, экзаменин баалары бардыгы электрондук күндөлүктө киргизилген, туташтырылган. Эми булар биздин ишибизди УКМКга беришкен. Ошолор кандай жыйынтык чыгарса, ошонун негизи менен иштейбиз деп. УКМКнын жыйынтыгынын негиз токтому чыккан, мынакей. Чыккан. Ушул чыккандан кийин дагы бизге бербей ушул күнгө чейин келип отурабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге жүрөгүм ооруп турган үчүн аргасыздан кайрылып жатам. Биз сизге письменный дагы жазганбыз, кат жөнөткөнбүз. Бирок айдасы жок, биз сизге кайрылууга мажбурбуз. Себеби мына 2300 ата-эне, 2300 ата-эненин балдары, ушунча мугалимдер бардыгыбыз стресстебиз азыр. Балдарыбыздын тагдырына балта чаап, кээ чиновниктер ар бир шылтоону айтып, балдарга көйлүктү бербей коюп жатышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин жаңы реформаңызды, жеке менчик мектептерди колдоо деген реформаңызды агартуу министрлиги, кээ чиновниктер чалкалап чаап жатышат. Сизден сураныч, ушул балдардын 2300 окуучу балдардын көйлүктөрүн алууга жардам бериңиз, өзүңүз көзөмөлгө алыңыз, биз сизден суранабыз. Билим берүү мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын конституциясында көрүнүп турат. Ар бир бала билим алууга укугу бар, милдети бар. Ошондой эле окуучулардын билими эч качан мектептин квадрат метрине, же шартына, же географический положениясына эч качан каралбайт. Балага биз милдеттибиз. Өкмөт көйлүк берүүгө. Себеби булар окуган, бүт бардыгын тапшырган. Сизден суранабыз, ушуга бизге жардам бериңиз. Дал ушул маселе боюнча ошол 9-класста окуп бүтүргөн окуучулардын ата-энелеринен дагы сурап көрөлүк. Эжеке, айтсаңыз, балаңыз окугандан кийин көйлүгүн алууда эмне тоскоол болот? Мен балам бүт үй бүлөлүк эме менен заочныйга которулуш керек эле. Бирок жанагындай экзаменге немелерине келгенбиз. Но в последний момент выясняется то, что бизге көйлүк берилбейт. Биз болсо, мен балам военный училищега тапшырып, документтерин полный медосмотрдан өтүп, даяр кылып, 25 уже эртеги июльда биз вступительный экзаменге кирип атабыз да. Вот из-за неправильного информации, билбейм, мен жана агартуу министри деп атасызбы, ошолордун көзөмөлүндө болгон бул нерсе
у меня ребенок страдает да, биз уже мына 5 күн убактыбыз калды, 5 күн эмес, уже азайып калды окшойт. Мен балам кантип тапшыртам? Алар аттестатын алып кел деп атат. Бул жактан аттестат берилбей атат. Директор өзү макул беребиз, мага только мындай разрешение берсин деп атат. Бул жерде директорду деле чын бир башында түшүнбөй жеп атканбыз да. А в итоге получается виноваты сверху люди. Мындай бир шунча адамды мына биз канча күндөн бери жүрөбүз, эч жер калбады. Мэрияга бардык, прокуратура, ГКНБ. Жакында мына чындап өзүңүзгө дагы алдыңызга барабыз да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул маселени өзүңүз көзөмөлгө алып бизге жардам беришиңизди суранабыз. Анткени 2,5 миң окуучунун мындай караганда тагдыры талкаланып атат да. Биз мындай чекеде турбай бизге жардам берип коюңуз, сиздин колуңуздан келет, биз сизге аябай ишенебиз. Biz sentyabrda başında keldik, zauşniga topshirdik. 4 çarek baldar kelip okudu, egzamin topshirdi, balalarını aldı. Emek kübölük mektepte büttü degen üçün kerek de. Barbagan jeribiz kalbay aytat. Oşo prezident Sadır Nurkojoyevичтен suranarыбыз, şuncha eldi namından baldarыбызды ukugu tebelenip kalbasın, uşunu karap berişiңерди suranabız. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Iltimos shu maktabda kubologni berishingizni iltimos qilamiz. Bolalarimiz mana 9 bazani polностью o'qishib, zaochniy o'qishdi. Nima qilgani yo'q. Har nimasida choregida kanikulda kelib, zaochniy o'qib ketishdi. Shu chorelariga ham qatnashdi. Iltimos sizdan shu kubolog berishga yordam berib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Shu ota-onalar sarg'ayib hamma kirmagan eshigimiz qolmadi. Otangga bor, enangga bor deb hammasi nima qilish berdi. Iltimos sizdan shuni chechib berishingizni iltimos qilamiz. Hurmatli prezidentimiz Sadir Japarov, sizdan so'ranish. Bizni bolalarimizni kelajagi sizni qo'lingizda. Iltimos yordam bering. Biz sizga ishonib, shu zaochniy nimani kubologda chiqarganingiz uchun berganmiz. Bergandan keyin biz bolalarimizni tashlab qo'yganimiz yo'q. O'qitishni xohlab boshqa o'qishlarga kirgizib, ikkita nimani egallasin degan maqsadda elimizga, yurtimizga foydasi tegsin, elimizni, yurtimizni ko'kka chiqarsin degan maqsadda qilganmiz buni. Iltimos sizdan yordam bering bizga.